Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Абактагы Клара Сооронкуловага дагы бир айып тагылды. Кемпир-Абад иши боюнча кармалган Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкуловага дагы бир айып тагылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Чынара Жакупбекова билдирди. Анын айтымында Сооронкуловага активист Мирлан Ураимовго байланыштуу билдирүүнү Facebook'тан бөлүшкөн үчүн дагы бир айып тагылган. Эске салсак, өткөн жылдын 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер кармалган. Ушул тапта 29 кишинин 26-сы тергөө абагында, 3-өө ден соолугуна байланыштуу үй камагында. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Булак Назар News KG. Россия Борбор Азия өлкөлөрүндө миграцияга даярдык көргөн борбор ачуу ниетинде. Россия быйыл миграция жаатында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюуну көздөп жатат. Бул тууралуу РИА Новости РФ Тышкы иштер министрлигинин КМШ мамлекеттери боюнча иш алып барган 3-департаментинин директору Александр Стерникке шилтеме кылып кабарлады. Дипломаттын айтымында аталган 3 өлкөдө миграцияга чейинки даярдык борборлорун ачуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Биздин мыйзамдарга ылайык Россияга барууну каалагандарга бир топ кызматтар, бармак изи, сүрөткө тартуу, каттоо көрсөтүлөт. Жумуш берүүчүлөр менен консультация, керектүү медициналык маалым каттарды берүү каралган, деди Стерник. Атка минер активдүү болуп жаткан миграциялык агымды бир тартипке, иретке келтирүү боюнча иш биргеликте жүргүзүлө турганына токтолду. Мында биздин кызыкчылыгыбыз бар. Жыл аягына чейин Кыргызстан, Өзбекстан, балким Тажикстан менен да өкмөттөр аралык тиешелүү макулдашууларга кол коюуну аягына чыгаралы деп турабыз, деп кошумчалады ал. Булак Спутник KG. Кыргызстандан Өзбекстанды бириктирип турган туннель табылды. Кыргызстандан коңшу Өзбекстанга жер асты менен өтүүчү туннель табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Билдирүүгө ылайык, туннель чек арага жакын жайгашкан үйдөн табылган. Туннель Түштүк Фергана каналынын астынан өткөн жана анын чыга турган жери Өзбекстандын аймагындагы айылдардын биринен табылган. Туннелдин бийиктиги 1,5 метрге чейин, турасы 80 сантиметрге чейин болуп, ичинде тепкичтер жасалган. Алдын ала маалыматтар боюнча туннелдин узундугу 200 метрге чейин жетет. Бул факты боюнча чек ара кызматы жана УКМК тарабынан тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Булак Супер KG. Ош облусунун аймагында учогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан маалымдашты. Билдирмеге ылайык, жер силкинүү бүгүн 10 февралда саат 11:24 болду. Ал өзгөн районунун Карадөбө, Саламалик, Аракөл, Байбичи айылдарында 3 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак Супер KG. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Туркияда каза болду делген кыргыз жараны боюнча маалымат берди. Министрлик Хатай шаарында урандылардын астында 1986-жылы туулган кыргыз жараны каза болгону боюнча маалымат келгенин билдирди. Учурда Анталиядагы башкы консул Хатай шаарында урандылар тазалана элек болгондуктан астында жараныбыз болуп болбогонун растай албайбыз. Ошого карабастан мекендешибизди тирүү табабыз деп үмүт кылып жатабыз, деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин басылмалар Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун маалыматына таянып, Туркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясында зилзаладан Кыргызстандын бир жараны каза болгонун жазышкан. Анын хатайлык карыяны карап иштеп жүргөнү айтылган. Бул маалыматты тактоо максатында өлкөнүн Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаевга байланышканыбызда дайыны жок болуп жаткан кыргыз жараны бар экенин билдирди.
Түркияда жашап иштеп жаткан кыргыз жарандардын арасында байланышка чыкпай, эч кандай дареги жок жарандарыбыз бар. Алар боюнча тастыкталган маалымат жок болгондуктан бир нерсе деп айтуу кыйын. Бирок биз дайынсыз болуп жаткандардын баарын тирүү табабыз деген үмүттө турабыз, деди элчи. Маалымдалгандай, учурда жер титирөөдөн жабыркаган аймактардан кыргыз жарандарын эвакуациялоо боюнча иштери уланып жатат. Учурда Кыргызстандын дипломаттары Газиантеп, Кахраманмараш жана Шанлы-Урфа шаарларында жүрүшөт. Түрк тараптын маалыматына ылайык, Килес жана Шанлы-Урфада издөө куткаруу иштери аяктады. Диярбакыр, Адана жана Османияде издөө куткаруу иштеринин чоң бөлүмү аяктады. Жер титирөө болгон аймакка 75 өлкөдөн 6479 куткаруучу топ барган. Булак Супер Кежи. АКШда конгрессмендер Байденден Украинага жардам берүүнү токтотууну талап кылды. АКШда конгрессмендер тобу Украинага колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылган резолюцияны президент Джозеф Байдендин администрациясынын кароосуна киргизди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Украинадан тажагандык жөнүндө резолюция деп аталган документке Конгресстин 11 мүчөсү кол койгон. Алардын арасында республикачыл Мета Гетца дагы бар. Резолюциянын долбоорунда бийликке Украинага аскердик жана каржылык колдоо көрсөтүүнү токтотуу тууралуу талаптар камтылган. Ошондой эле үстүздүү жылдын башынан бери берилип жаткан жардамдарды тизмектеп берген. Аны менен катар Пентагондун кызматкерлери АКШнын өзүнүн аскердик потенциалы алсырап баратканын айтканы белгиленген. Мындан сырткары документте Кошмо Штаттар Украинага максатсыз жардам берүү менен жай тургундардын кырылышына көмөкчү болуп жатканы айтылган. Эгерде биз салык төлөөчүлөрдөн түшкөн акчаны чет өлкөлөрдөгү жаңжалдарга корото берсек, Американын үстөмдүк кылуу даремети солгундап, кырдаал оорулошо берет. Биз Украинага жардам берүүнүн бардык түрүн токтотушубуз керек деп айткан Гетц. Белгилей кетсек, узаган жумада Вашингтон Киевке аскердик жардам катары 2,2 миллиард доллар бөлөрүн жарыялаган. Анда абадан коргонуучу каражаттар, Марс үчүн алыска атууга ылайыкталган ракеталар жана Ирак атылчу GLB-CD снаряддары камтылган. Россия өткөн жылдын 24 февралында Украинага атайын операциясын баштаган болчу. Президент Владимир Путин анын максатын 8 жылдан бери Киевтик режим тарабынан геноцидке жана мазактоого кабылган элди коргоо деп атаган. Бирок АКШ менен анын НАТО боюнча союздаштары ошондон бери Киевке 10 миллиарддаган долларлык курал жеткирүүдө. Россия батыш тараптын Украинаны куралдандыруусу орус украин сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү болушуна өөлгө боло албашын жана мындан терс жыйынтык чыгышы мүмкүн экендигин, Украинага берилген ар бир курал Россия үчүн мыйзамдуу бута болорун айтып келет. РФтин тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен НАТО Украинадагы согушка түздөн-түз катышып жатат деп айтып, алар Киевке курал-жарак жеткирүү менен чектелбестен Улуу Британия, Германия, Италия жана башка өлкөлөрдө кадрларды да даярдап жатканын кошумчалаган. Булак Спутник Кежи.